Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Дыйкандар үчүн эң сонун жаңылык. Бүгүн Кадамжай районуна караштуу Актурпак айыл өкмөтүндө тактап айтканда Бүргөндө айылында дыйкандарды колдоо борбору Бай Дыйкан тарабынан атайын семинар уюштурулуп жатат. Бул семинарды акырына чейин көрүңүздөр. Дыйкандар үчүн эң сонун, эң жакшы маалыматтарды сиздерге ушул чыгарылыштан көрсөтөбүз. Бул семинардын уюштуруучусу Кыргызстанын Аскарбек Сапарбекович Жаныбеков баш болгон Кыргызстан айыл чарба министрлиги ошондой эле Бай Дыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун башчысы Эрлис мырза ушулар уюштуруучуларга бүгүнкү семинардын максаты ушул айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөр ошол минералдык жерсеткичтерди, органикалык жерсеткичтерди, өсүмдүктөрдүн зыянкечтери менен күрөшүүдө ушул жетишилген ошол илимдин, техниканын жетишкендиктери, жаңы технологиялар, сорттор, көчөттөр жана башка ушул айыл чарбасына колдонуп аткан жаңы ыкмалар боюнча ушул максат ушуларды жайылтуу, силерге жеткирүү болуп эстетилет. Эмне үчүн ушул Актурпак айыл өкмөтүндө семинар, Кадамжай районунда семинар дегенди ошол министр менен Эрлис мырза ошол Кыргызстан боюнча жазык талаш жумуштары биринчи ушул Кадамжайда болгондо дагы ошол Актурпак айыл өкмөтү, Кыргызстан айыл өкмөтү менен башкалар жазык талаш жумуштары деп сиздерден ушу бизден башталып отурат. Бул эми сиз менен биздин жетишкендик, биздин бактыбыз деп ойлойбуз да. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, урматтуу келген коноктор, Эрлис мырза, мына сиз ушу айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен анан Бай Дыйкан компаниясынын жетекчилиги ушу баардыгын топтоп ушул дыйкандарга түздөн түз жардам бере турган кишилерди алып келип мына бүгүн биздин Актурпак айыл аймагында семинар өткөзүп атканыңыздар үчүн рахмат. Биздин Актурпак айылына кош келипсиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Актурпак аймагынын тургундары. Баарыңыздарды сак саламатта ушул жерде көрүп турган кубанычтамын. Менин аты жөнүм Эрлис Акынбеков, Бай Дыйкан жетекчиси деп көпүлөтүп койду, бирок мен негизи ушул сиздин араңарда эле чоңойгон, ушул мектептен баштап эле айыл чарба менен 10 классында эле эсимде атама жардам берип, талаада жүрүп, капусту эгип, 11-класста болсо ноябрда элдин баары 1-сентябрда мектепке барса, мен ошо ноябрда бардым эле. Ошол боюнча кийин маскаларын берип, билим алып, азыр эми айыл чарбалар кайра келип, ушул дыйкандарга жардам берейин деп ушул форматта иштеп атабыз. Эми урматтуу туугандар, айта турган нерсе бүгүнкү күндө кантикенде дыйкан бай болот. Дыйкан бай болсо, тамагы сапаттуу болот, кийими сапаттуу болот, балдарынын окуган жерлери сапаттуу болот. Кантикенде деген маселенин үстүндө иштеп атабыз да. Бүгүнкү күндө дыйкандар кантикенде байыт дегенде эки гана өлгөсү. Бул биринчиси жакшы түшүм, экинчиси ошол алган түшүмүн жакшы баага сатуу. Жакшы түшүм алып, баасы чыкпаса, мээнети дыйкандар катталбайт. Туурабы? Бирок ошол жакшы өстүргөндө дагы туура өстүрүшүбүз керек. Жакшы көлөмдөгө алышыбыз керек. Ошол эле кезде өздүк баасы кымбат болбош керек. Өздүк баасы кымбат болсо, биз мына конкуренцияга чыдай албайбыз. Кытайлар менен, мына Россиядан болобу, Кытайдан келген күрүш менен болобу, кайсы менен болбосун, ал менен конкуренция кылып сата албайбыз. Анан ушул семинарлардын бирден бир максаты, мына алдыңыздарга жөн эле көчөдөгү кишилер эмес, Турузбек Асаналиев канча жыл агроном. Галина Ташиева өзү украинка болгону менен канча жылдан бери Кыргызстанда иштеп, Кыргызстандын ушул айыл чарбасын жакшы түшүнүп, ядохимикаттар боюнча, агрохимия боюнча чыныгы ученый. Араңарга ушундай ученыйларды алып келип, сиздерден кандайдыр бир талаптар
болсо, суроолор болсо, суроолоруна жооп бергенче өзүбүздүн программабыз бар. Ал программада ошол жерде кантип агротехникасын кантип иштетет, үйлөндү кантип даярдайт, жер семирткичти кантип берет, жер семирткичти бүгүнкү күндөгү бааларын, көлөмдөрүн, ошол эле кезде ошол ядохимикат дейбиз, аларды туура колдонуу. Себеби эми жер биздики. Жерди бирок эле көп ядохимикатты берип, жерди да өлтүрүп албашыбыз керек. Бул эми жер мурас болуп, биздин балдарыбызга кала турган нерсе. Колдон келсе ядохимикат азыраак кылып, көбүрөөк органика кылганга. Негизи эле Байдыйкандын алдыбызда койгон максатыбыз ушул кыргыз айыл чарбасын химиядан органикага трансформация деген ушундай үйрөнүүбүз, немебиз бар да, ураныбыз бар. Ушул биздин жерибиз ушундай сонун жер, ошону мындай эко кылып, органикалык, биого өткөрөлү деген. Бирок бир заматта эле бар жоон органика кылыш кыйын, аны да биз түшүнүп турабыз. Ошон үчүн ядохимикаттарды дагы туура колдонуу ыкмаларын силерге айтып берейин. Анан эми ушулардын баары жогу силердин күчүңөр жакшы болсо, кийинки этап менен ошол мына азыр дагы сүйлөштүк, алчындагы айттым. Ушул жерде эгерде жерлер болсо, биз заводдорду салганга инвесторлорду алып келели. Бүгүн эле мисалы үчүн сырттан келген инвесторду могу жерге $1 миллион же $10 миллион ишкана сал десең салбайт. Анын өз жол-жобосу бар. Инвесторлор менен дагы өз тилинде сүйлөшүш керек. Мисалы үчүн ошол инвесторго барып, биз $10 миллион, $3 миллион биз чыгарып беребиз, $7 миллион силер чыгардылар деп айтып келсем түшүнөт. Мындай рискти менен бөлүшкөнү адамдар бар экен деп ишенип келет да, ошону ишти Байдыйкан өзүнүн мойнуна ала алды. Себеби биз дагы эле баягы эле сороо да. Эгерде жакшы түшүм алдырганга жардам берип, анан сатканга жардам бербей калсак, анда мээнетиңер дагы эле акты болбой калат. Ошого колубуздан келишинче мына бүгүнкү семинар көбүнчө ошол жакшы технологиялар, жакшы ошол эле кезде эң жөнөкөй ыкмалар, ушулардын баары жогун алдыңыздарга бир сыра айтып, сүйлөшүп, силерге маалыматты берип, анан кийинки этап менен Кудайым буйруса жакшы бир ойлор, жакшы бир долбоорлор болсо, инвестициялык ошолорду да сүйлөшүп, Байдыйкан жардам бергенге бүт күчүнөн жумшайт. Саламатсыздарбы, бүгүнкү семинардын катышуучулары, жогорудон баардык жакшынакай сөздөр айтылып кетти. Ушу Байдыйкан фирмасындагы жетишкендиктери, негизи ушул Байдыйкан фирмасынын аябай башка фирмалардан артыкчылыгы бул жакындан ошо агро кеңештерди берүү жана жанагы өсүмдүктөрдү өстүрүүдө туура багыттарды кандай алып барыш керек деген бул жалгыз эле кызыкчылык жана продукциялар сатуу эмес, ошолорду туура колдонуп, дыйкандар туура түшүм алуу деген маселе биринчи орунда турат да. Жалпы бүгүнкү ушул уюмдаштырган биздин бардык жетекчилерге ыраазычылык айтам. Мен негизги кесибим азыр эле айтып кетти. Ушул Айыл чарба министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы болом. Ошо айыл чарба жаатындагы айрым көйгөйлөр болсо, мага айтсаңыздар, мен да сиздердин айтып аткан биякта кеңешиңиздерди ошо министрликтин министрге дагы үнүңүздөрдү жеткизгенге аракет кылам. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушу көйгөй маселе, ушу канчадан бери айтып келатабыз, ар бир айыл өкмөттө агроном, консультант, анан зоотехник керек деген маселени биз көпкө көрүп келебиз. Мына ушул маселе такыр ордунан жылбай жатат да. Ушу айыл өкмөттөрүндө консультация бере турган кесипкөй агроном жок. Агрономдор кол көтөрсөңүздөр, ушул эмелеге канча киши бар? Ушул айылдын агроному ким? Барбы? Жок эле. Мен бул сөздү айтып атканым, мына 94-жылы ушул биздин токтом кабыл алып, ошо токтом кабыл алгандан кийин бир эле мезгилде 1 миллион 20 гектар жерибиз болсо, ошол 1 миллион 20 гектар суат жерибиздин 20-30%-ын сразу жоготуп койдук да. Анткени мына майда үлүштөргө бөлүнгөндө ошо жер жана арактарга биздин 20-30% жерибиз жоготуп кетти. Биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү 20-30%ке кыскартып алдык. Майда товардык
чарба болуп калдык, өтө майдаланып кеттик. Өтө майдаланып кеткенден кийин дагы азыр эле айтып кеткендей, ушул агроном кесипкөй агрономдор жок болуп кетти. Кесипкөй агроном жок болгондуктан талаанын технологу жок болду. Талаанын технологу жок болгондуктан ар ким өзүнүн билген өнөрү менен ушул дыйканчылык кылып келе жатат. Биз биринчиден ошо дыйканчылык кылган мезгилде biz экологияны сакташыбыз керек, өзүбүздүн жерибизди сакташыбыз керек. Биз келечекке, мына Эдис мырза айтып кеткендей, келечек муунга мурас катары өзүбүздүн жерибизди таза жана өндүрүш булагы катары калтырып кетишибиз керек. Слайдты эметип койсоңуздар. Кыргызстандын топурагы. Кыргызстандын топурагы башка топурактарга караганда өтө эле таза деп айтсак дагы болот да. Анткени биздин өзүбүздүн шартыбыз, өзүбүздүн тоолуу аймактарыбыз ошо жерибиздин шартына жараша ар кайсы жерлерде топурактын түрлөрү ар кандай болот. Мына ошого жараша бул топурактын курамы биз көрүп турган азыркы мезгилдеги асылдуу бөлүгү же болбосо 30 сантиметр аралыктагы топурактын асылдуулук бөлүгү 4,5 миллиард жылдын ичинде бүгүнкү күнгө бизге топурак катары белгилүү болуп атат. Бул 4,5 миллиард жылдын ичинде топурак деген эмне деген маселеге келгенде, бул жер бетинин үстүнкү катмарында микроорганизмдердин, тоотектеринин, кумдардын жана ар кандай минералдык заттардын ошо микроорганизмдер асылдуулук бөлүгүн. Эдис мырза, ассаламу алейкум. Мен бүгүнкү сиздердин семинарга катышып аябай кубанып турам. Себеби бүгүнкү семинар бул биздин Баткен облусунун дыйкандары үчүн аябай керектүү маалымат болуп жатат. Эми сизге суроодо ошол бай дыйкандын негизги максаты боюнча бир аз айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу YouTube каналдын катталуучулары. Баарыңыздардын амандаштыгына кубанычтамын. Биз дагы жолар ушул бүргөнүгө келип турабыз. Актурпак бүрүүчүнүн мекенине, Ордолуу, Баткен жеринде дыйкандарга бүткө болсо да жардам берели. Жөн гана сөз менен эмес, ушул өзүбүздүн товарларыбыз менен, өзүбүздүн көрсөткөн кызматтарыбыз менен, анан өзүбүздүн жакшы агрономдорубуз бар, адистерибиз бар. Ошолордун кеңештери менен жардам берип кетели деп ушул семинарлар караванын баштадык. Дайым буюрса, мына берекелүү Актурпак жеринен баштап атабыз. Суроолор көп, талап көп, дыйкандардан чынында аябай деген суроолор көп. Ушул жерди кантип иштетүү, топурактын анализин, жер семирткичти кантип алабыз, жер семирткич кымбаттап атат, канткенде арзандайт, канткенде ошол үрөөн маселелери, ошол эле кезде канткенде ошол ядохимикаттарды азыраак колдонуп, арзаныраак кылабыз деген айтор ушул дыйкандын чынында көйгөйү көп. Эми мына бул Актурпак өрөөнү, Кадамжай өрөөнү негизинен күрүч менен дыйкан чарбаны өзүңүз жакшы билесиз, күрүч менен да. Ошол күрүчтүн жанагы чөптөрүн өлтүрүп турган, күрүчтүн мындай сапаттуу түшүм ала турган сиздерде кандай дары-дармектер бар? Негизи дары-дармекке чейин мен битке бай дыйкандын ишмердүүлүгүн айтып бербейинби? Бай дыйкан деп биз баягы атын атайын бай дыйкан деп койгонбуз. Себеби биздин дыйкандар бай болуш керек. Байкуш дыйкандардын мээнети зор, көп учурда ошол мээнет акталбай келет да. Ошол дыйкандардын мээнетин акталышын эки өлгөсү бар. Мен ар дайым командама да ошол максатты коюп келем да. Биринчиси, дыйкандар жакшы түшүм алыш керек. Жакшы түшүм дегени көп алыш керек. Ошол ортодон көп алыш керек. Экинчиден ошол алган түшүмдүн сата турган баасы кымбат болуш керек. Жакшы баада сатылыш керек да. Мына бүгүнкү күндө бүгүн деле сүйлөштүм, кече да сүйлөштүм. Актурпактын эли баягында кайгыруу менен айтат да, бүт нерсе кымбаттады. Ошол эле жер семирткич, ошол эле майлардын бар жогу, бирок күрүч кымбаттап атат. Күрүчтүн баасы ошол боюнча. Бул деген эмне деген сөз? Булар жакшы түшүм алат, бирок сатканга келгенде баа жакшы эмес дагы, кылган мээнет акталбай келет. Ушул бай дыйкан алдыбызга ушундай максат койгонбуз. Ошол максатты азыр айтып атпайбы, эки өлгөнү бирөөсүн үстүнөн иштеп жүрөбүз азыр. Ошол дыйкандардын жакшы түшүм алыш. Анан ошонун аркасынан ушул Актурпакта бир кеңсебизди ачалы деп атабыз. Ал кеңсебизде ушул топуракты аныктоо лабораториясы, анда эле эмес, ооруларды аныктоо лабораториясы ачылат. Ушул жерден иш орундары түзүлүп,
эгерде бул жерден биз жакшы лаборант таба албасак, анда Бишкекке алып барып, аны үйрөтүп, анан ушул жерде бир жакшы лаборант окутуп үйрөтүп, окутуп, өзүбүз окутуп, өзүнүн акчабызга окутуп, агрономдорду коюп, ушул жерден дыйкандар ушул агрономдон кеңеш ала тургандай. Күнү-түнү ушул өзүнүн ушул жердеги баягы жерине кытышына карап, эми агрономдор дагы баягы неме да, бир агроном баарын биле бербейт. Анан ушул жердеги агроном болсо, сырттан келген агрономго караганда жакшыраак. Ошолорду үйрөтүп, ушул жерде ачалы деп атабыз да, кыскасы. Кеңседе ошол эле жер семирткич, ошол үйрөндөр, ошол агродрондор, агрономдор, ошол жерде круглый стол, өзүбүздүн бай дыйкандар мектеби бар. Ошол жерде дыйкандарды үйрөтөлү, фермер тиги агрономдорду үйрөтөбүз деп ушундай пландаштырганбыз. Ал эми экинчи этабы менен ошол дыйкандар жакшы түшүм алгандан кийин действительно, мисалы үчүн ошол эле селитрасы азыраак, же болбосо химиясы, яда химикат азыраак колдонулган нерсени сыртка экспортко да жеңилирээк. Анализдер менен баягы химия азыраак чыгат. Негизи эле кыргыз жери органикалык жер го. Кандай гана сонун, топурагы десең топурагы, суусу десең суу тазалыгы, тиги абасы десең абасы сонун. Ошого жараша химияны азыраак колдонуп, көбүрөөк органика кылсак, биз экспортко да жеңил. Анан эми бүгүнкү күндө күрүч, сырттан келген күрүч арзан болуп, биздин күрүчтөр кымбат сатылып аткандан кийин ал күрүчтү кайра иштетүүчү заводдорду салып, ошол күрүчтөн угун чыгарып, ал угундан тиги лапшаларды чыгарып, ушундай кылып бөлөк жолдорунда, бир эле күрүч, бир эле продукция менен отуруп калбай, 4-5 направление кылып ошол. Демек, сиздерде күрүчтү кайра иштетип, күрүчтү экспорт кылганга сиздер дагы көмөктөшөсүздөр бул жерде. Сөз айтып атпаймынбы, биз баягы дыйканды канткенде байытабыз. Биз өзүбүздүн ошол үрөндү сатып койгондо, же болбосо яда химикатты же дрондун устук кызматын сатып койгондо эле дыйканды байытып койбой атабыз да. Ал биз жөн эле түшүмүн көтөрүп берип атабыз. Байытыш, эгерде биз дыйканды байытпасак, кийинки келгенибизде дыйкандардын саны азайып калат. Байкуш дыйкан пайда таппаса эмне кылып атат? Чемоданын көтөрүп алып, миграция кылып Россияга кетип атат. Туура дейм, аны бирдеке дей аласың. Үйүнө бала чакасы болсо, бала чаканы багыш керек. Жери акчасын кайтарбай атса, пайда эмес, өзүнүн салган акчасын чыгарып алган учурлар бар го. Туурабы? Кандай учур? Биз мен өзүм дыйкан болуп иштеп жүргөн билем. Ошол бир дыйкан тияка кетсе, мисалы үчүн Россияга, бул деген мамлекет үчүн чоң жоготур. Биз үчүн, биз ишкерлер үчүн да чоң жоготур. Себеби дыйкандар биздин клиенттерибиз да, чынын айтып келгенде. Бир клиентке азайды деген сөз. Бул деген ошол базар, ошол айыл чарба базары бир адамга кыскарды деген сөз да. А негизи кыскарбаш керек. Кыскарды деген нерсе бул терс көрүнүш. Терс көрүнүш. Бул деген өсүш керек. Ошон үчүн биздин кылып аткан жумуштарыбыз ушул жерде ак топакка келдикпи, бай дыйкан кеңсесин ачтыкпы, дыйкандын түшүмүн көбөйттүкпү, ошого жараша дыйкандын тиги пайда таба турган, сата турган жагына жардам берип, өндүрүштөр инвестиция кылып бул жерге завод салганга чейин. Негизи максатыңыздар өтө жакшы. Себеби дегенде биздин Баткен облусунда Эрис мырза билесиз, аябай мындай дыйканчылыкка иштеткенде бизде жер кенен да. Жер кенен, демек ушул бай дыйкан аркылуу сапаттуу түшүм алып, түшүмүнү экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эми бул күрүч боюнча, эми мен Баткендин өрүк зарлуу Баткен боюнча мен сизге бир суроо бергим келет. Баткенди билесиз өзүңүз, өрүк менен көпчүлүк элдер өрүктүн түшүмү менен мындай пайда көрүшүп, ошону жакшы карашат да. Былтыркы 2021-жылы Эрис мырза өрүктүн түшүмү жакшы болбой калды. Эми ошонун түшүмүнү сапаттуу кылыш үчүн, өрүктү дарылаш үчүн сизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кандай кеңеш берет элеңиз? Өрүктү кантип сапаттуу түшүм алса болот Баткенде? Негизи эми традициялык жолдор менен бул жумушту кылып келгенбиз. Бирок биз азыр эми жаңы кылымда 21-кылым жаңы демек деп атпайбыз. Ошого жараша агродрондорду алып келгенбиз. Дрондор үстүнөн ошол баягы масляный деп коюп, түтүн катары дагы дарыласак болот. И мындай суюктук катары да баягы форсункалар менен чачып берип, кантип дарыласак дагы болот. Ошол эки ыкма тең бар. Ошол ыкманы эми кайсынысы эффективдүү болсо, ошону биз бир жерге кеңсе ачкандан кийин дыйкандарга ошону сунуштайбыз. Ошол өрүк зарларга эми ошол өрүктөрдү сактап берип, дыйкандарга жакшы түшүм алганга ошол технологияларды колдонобуз. Демек жаңы технологиялар сиздерде бар, сиздер аркылуу дрондор бар. Мурда дыйкандарыбыз трактор менен дары чачып эме кылып жүргөнбүз, азыр дрон менен чачса, демек ыңгайлуу болот элге. Сөзсүз түрдө бул мындай да, мисалы үчүн
трактор 1 литр ошол химияны дейин я да химикатты 300 литрге аралаштырып чачса, например, 1 гектарга эми кээ бир жерде 200 литр, кээ бир жерде 100 литр. Бизде 1 литрди биз 10-20 литр менен эле үтүрүп коебуз дагы. Эффективности көп да, өзүңө меселе көрсөң эми 1 литрди 300 литрге аралаштырсаң канча содержаниясы болот ичиндеги баягы дегиштиш вещество деп коет го химия. И ошол эле 1 литрди 20 литрге аралаштырсаң канчалык күчтүү препарат чыгат. Ошондой менен дронду кошулду. Просто баягы дрондун жаңы технология болчу 1 гектарга туура равномерно чачып берет да. Ошол жакшы жаңы технология. Эми Эрлис мырза, мен буга чейинки чыгарылыштарда былтыркы жайында ошол Астана Кадамжай районунда биогумус менен аракет иш алып баргандар көп да, биздечи биогумус элге сунуштап химикат менен дарылагандан көрө чыныгы бир биологический дарылар колдонсоңдар болот деген чыгарылыштар тартканбыз да. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Биогумус боюнча ошол боюнча өтсө жакшыбы негизи? Негизи эми биогумус бул курт багуудан болуп чыгып келатат да. Ооба. Курт багуу деле бул деле аягы эсепте жаныбар болуп атпайбы? Аны да өзүнүн ыкмасы менен туура бакса, биогумус жакшы чыгат. Сапатына жараша чыгат да. Анан эми баягы биологиялык коргоо, химиялык коргоого караганда сөзсүз түрдө жакшы. Бирок аны дагы туура билиш керек да. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген бул жерде лабораториялар ачылыш керек. Ошол тиги өрүккө түшкөн бактериянын алып келип биз анализин коюп туруп ошого жараша триходерма болобу, кандай кылып өзүнүн атына жараша ошол биологиялык коргоо затты алып келип чачышыбыз керек. А биогумусту, конечно, ар бир жарандын үйүндө мал бар. Малдын кыгы бар. Аны ыргыткандан көрө биогумус кылып койсо, биогумустун эффектинен жагы айтыштын кажети жок. Ар бир жаран өзү кылып колдонсо болот негизи. Аны компост кылып туруп туура кылыш керек да. Аны деле жөн эле аралаштырып туруп эле тигин салып койсоң курттарын көрүп калып атпайбы? Андай эмес, аны да туура компост кылып, компосттон кийин анан биогумус кылып туура өзүнүн ыкмасы менен кылыш керек. Ар бир нерсени өзүнө жол менен азыркы депутаттар айтмакчы, чычкан сойсо дагы тиги немесе касап сойсун деп атпайбы? Жакшы эмес, чычкан болуп кетти, ошол сыңары. Чычкан болсо дагы ошо ар ким өзүнүн ишин кылса, туура кылыш керек да. Ошол тамаша бул сөз. Эми тиги биогумус дегенден кийин биогумустун да сапаты бар. Качествосуна жараша сапаты бар. Жакшы биогумусту мен мындай кол менен кармап туруп эле билем. Ал жерде ошол тиги курттардын личинкаларын көргөндө эле мен көңүлүм тынат да. Эгерде личинкасы жок болсо, же болбосо, эми ушундай өзүнүн жолдору бар го. Баарын баягы неме кылганда эмес, мен кыйын адис болуп көрүнбөйүн, жалпысынан ошо дыйкандардын канткенде жакшы түшүм алыш керек, канткенде биз ошолорго мындай. Эми акыркы суроо, Байдыйкан ишканасы Кыргызстандын бардык аймагында иш алып барасыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин 104 түйүнүбүз бар. 104 түйүнүбүз бар. Бирок ал 104 түйүнүн ичинен 6 гана ушул толук кызматты көрсөтөт. Башка жерлерден ушул адам маселеси, тиги адам ресурсы, мисалы үчүн агроном тиги маселелер жабылбайт. Анан эми өзүңүздөр көрүп турасыңар, мына 20-жыл пандемия менен өтүп кетти. 21-жыл тиги мамлекеттеги жаңы курулуш, өкмөттүк ошол политикалык системаны тургузуу маселеси менен өтүп кеттик. Мына Кудайым буйруса 22-жыл ушул Баткенден баштап атабыз. Актурпак, Кызылтия ушул жакка куруп алсак, Кудайым буйруса Баткен, Исфана, ар жагы Лейлекке чейин да колдонуп. Кудай буйруса. Сиздерден ушул дарыларды, жанагы дрондорду сатып алса болот да негизи? Болот. Дрондордун кызматын да сатып алса болот. Дрондордун өзүм иштетем деп десе да дрондорду да сатып, бизден сатып алса болот. Рахмат сизге. Бул жагы да бар. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, экранда телефон аркылуу байланышып, керектүү дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Жана ушул Байдыйкан долбоору аркылуу сиздер байланышып, дрондорду сатып алсаңыздар болот. Мен азыр урматтуу көрүүчүлөр, Актурпак айыл өкмөтүнүн башчысы Туралиев Алчынбай аганын жанында турам. Ассалам алейкум, кандай, жакшысызбы? Жакшы. Бүгүн сиздердин айылыңыздарда аябай жакшы, кубанычтуу күн. Себеби дегенде Байдыйкан атайын келип дыйкандар үчүн, сиздердин дыйкандар үчүн жакшынакай бир семинарын өткөрүп жаткан учуру. Сиз айтып кетсеңиз, негизи Актурпак айыл өкмөтүндө канча дыйканчылыкка иштете турган жер бар сиздерде? Биздин Актурпак айыл аймагында 3000ден ашык кожолугубуз бар, 17000ден ашык калкыбыз бар. Анан бизде şu негизден şu дыйканчылык менен алектенебиз. Дыйканчылык менен алектенгенде дагы негизги ушул Актурпакты бренд болгон күрүч менен. Анан калганы бакчылык, мал чарбачылыгы.
Ошондо биз бүгүнкү күндө ошо 4300 гектар айдоо жерибиз бар. Ошонун 80% ушул гүлүч эгилет. Анан ошого биз мына Байдыйкан менен бүгүн иштешип атабыз. Бүгүн эле эмес, быйыл 3 жылдан бери 3-үчү жолу мына семинар өткөрүп, ушул жерде ушул Байдыйканды алып келип, элге ушул минералдык жер семирткичтерди колдон колго өткөзбөй түз өзүнүн баасы да элге жеткирип бериш максатта иш кылып атабыз. Мына бизде мөл булак аркылуу Байдыйкан удобренияны камсыз кылып берип жатат. Өткөн жылы удобрениянын баасы өтө кымбат болуп кетти. Ошого быйыл эртерээк аракет кылып дыйкандарга эртерээк жер семирткичти жеткирип берели деген максатта аракет кылып атканыбыз. Семинардын максаты ошол. Анан мөл булак кандай силерге мөл булак кредитный кылып алып берип элге жардам кылып күздө бере турган кылып Байдыйкандан алып өздөрүнүн услугасын коюп берген өткөн жылы. Биз ошону мына азыр сүйлөшүп атабыз. Түздөн түз эле өзүңөр ушу кол берсеңер деген максатта. Эми булар дагы бир эле удобрение эмес, бул ядабит химикат, баягы жапай чөптөрдү шалуудун арасындагы өлтүрүүчү бир топ немелер бар да. Дарылар. Ошолорду дагы ушул Байдыйкан аркылуу түздөн түз ушул элге жеткирип ушул жерде саткырайлы деген максаттабыз. Жакшы, мына эми сиздердин айылда суудан эч кандай көйгөй жокпу сиздерде? Суудан көйгөйүбүз бар бир аз. Өтө эле көп эмес, бирок мына биздин каналыбыз 18 куба бүгүнкү күндө суу бар. Мына биздин чоң дарыяда жайында ушул 150 кубтан 300 кубка чейин суу агат. Биз ошол суунун 10% эле алабыз. 10%ге да жетпеген. Биз 18 куба суу алабыз. Бул долбоор даярданып бүгүнкү күндө каналыбыз өкмөттүн программасына кирип, Баткен облусунун мына өнүктүрүү программасына дагы кирди. 30 куба кылып, мына быйылкы жылы ушул 3 этап менен башталат. Головной сооружениеден баштап чоңойтулуп, ушул каналыбыз 30 кубага чыгат деген максаттабыз. Ошо 30 кубага каналды чоңойтуп алсак, эч кандай проблема болбой калат. Көйгөйсүз калат. Сууга суу көйгөй болот. Бояга алгага чейин суу кеңири болот деген үмүттөбүз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Саламатта. Решили провести цель семинаров по всем южным регионам, по основным крупным хозяйствам, для того, чтобы немножко рассказать фермерам о компании, рассказать о передовых технологиях, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Компания Байдыйкан – компания, которая занимается поставками средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, кукурузы, люцерны, овощных культур. И также сейчас расширяем сегмент органических, чисто органических веществ, поскольку органическое земледелие сейчас набирает большой рост, и это становится очень востребовано. Люди иногда хотят кушать здоровую еду, устали от засилия химических средств, поэтому здесь есть препараты на любой вкус. И есть у нас передовые технологии, у нас есть агродроны. Поэтому мы хотим поделиться с фермерами, поговорить, рассказать о проблемах, услышать их проблемы, что их волнует, как компания может им помочь. Потому что, в принципе, у компании большие возможности, большой ассортимент, хорошие специалисты. Допустим, я специалист по защите растений. Вот, я заканчивала сельхозакадемию в Киеве, у меня тоже очень большой опыт. Из Украины, да? Да, это украинская сельхозакадемия, да, именно факультет защиты растений. Я ученый-агроном по защите растений, у меня большой опыт, знания. Мы привозим препараты по защите растений, поэтому сегодня мы хотим поговорить с фермерами, узнать, вот, что вас волнует. Допустим, есть вредители на рисе, есть там болезни, есть определенные проблемы с дефицитом питательных веществ. Поэтому мы послушаем и предложим свои способы решения этих проблем. Я думаю, что все будет интересно, фермеры будут очень довольны, и мы им поможем.